Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum, hurmatlı musulman bir tuğandar, akeler, ükeler. Mına bir aziz jayda turabız. Bardığımızdan tübölük üyübüz, tübölük jayыбыз. Kançalagan mıktı bolbaylı. Padişah bolsak dağı, han bolsak dağı, deputat bolsak dağı, karapayım adam bolsak dağı, bardığımızın bara turgan жерибиz ушул жер. Ошондуктан анча мынчаңыздарга азыр жана сигаретти токтотуп коюңуздар деп айтканыма кичине капа болбоңуздар. Бул жер азиз жер. Бул жерге келгенде мындай башыбызды жерге салып, ойлонуп, мен дагы bir күн ушул Каныбекке окшоп бирөөлөр көтөрүп келет мени. Мен дагы bir күн кетип калышым мүмкүн. Мен дагы келип түбөлүк жата турган үйүм ушул деген ойдо ичибизден дуа кылып, салаваттар айтып, ошонун сообун Каныбек бирадарыбыздын рухуна багыштап отуруңуздар. Ал эми кем ушул жерге жөн эле бир театрга, же болбосо бир концертке келгендей болуп, келип алып сигаретти чегип, бири-бирибизге гыйбат айтып, саясат айтып, бири-бирибиз менен өйдө ылдый сөз сүйлөшүп отура турган болсок, мындан эч кандай сооп болбойт. Биз ушул жерге келгенибизде, биздин да артыбыздан бирөөлөр жакшы сөздөрүн айтып турсун дей турган болсок, бирөөлөр бизге дуа кылып турсун дей турган болсок, бирөөлөр жакшы батасын берип турсун дей турган болсок, биз дагы бизден мурунку кеткендерге ошондой кылып дуа кылып, бата кылып, салаваттар айтып, жакшы мулайым болуп отурушубуз керек. Бул кабыр деген албетте ушул кабырга келгенде өлүм эске түшөт экен. Башка убактарда дүйнөнүн шаркырап аккан дарыясына агып алып кете берет экенбиз. Күн сайын тирчилик, бала чака багыш, кызмат жана башка иштер менен алып бурушуп жүрө берет экенбиз. Bir күнү өлүм деген башка келип калат экен. Ал күн ошончолук жакын болот экен. Ошончолук жакын болот экен, аны биз акылыбыз менен айтып бүтүрө албайбыз. Мына өзүбүз эле кече эле жап-жаш бала элек, bir күн бардыгыбыз 60-70ке чыгып калганыбызды өзүбүз билбей отурабыз. Ошондуктан ал күн ушунчалык жакын таксырлар. Ошондуктан анча-мынча катуу айтып койсок, анча-мынча бирадарларыбыздан чын көңүлүмдөн кечирим сурайбыз. Урматтуу жамаатыл муслимин, бүгүн биз Баласаруу айылына келмекпиз. Ушул жерде жума окумакпыз. Анан жумадан кийин мына таптатынакай кылып салып койгон Баласаруу айылынын эли мына ушундай мүрдөгө таптатынакай кылып мүрдө казгандардын тамак иче турган жайы, анча-мынча зияратка келгендер ысыктан жашырынып, сууктан жашырынып отура турган там кылып салышкан экен. Бүгүн ушунун ачылышын өткөрмөкпүз жумадан кийин. Бирок туз насип экен, кайрадан энди мына жаназага келип калып отуруп атабыз. Бүгүн келишибиз керек эле, бирок ишибиздин бардыгы жаназага төп келип отурат. Жалпы Баласаруу айылынын эли ынтымактуу эл. Баласаруу айылы ушунчалык башка ушул Манас районундагы кээ бир айылдарда bir 3-4 айыл ушунча ынтымактуу, аксакалдарын уккан, ызы чуусу жок, кандай иш болсо дагы маслихат менен бүтүргөн bir 5-6 айыл бар районубузда. Ошолордун бири мына ушул Баласаруу айылы. Качан болсо дагы Баласаруу айылында ынтымактын артында чоң-чоң иштер болот. Ушул Баласаруу айылында не бир деген аксакалдар өткөн, мамлекет кызматчылары өткөн, доктор науктар бар бүгүнкү күндө, министрлер бар. Ошондой чоң кызматка иштегенге, ошолорду бул дүйнөгө келишине себепчи болгон, ошолорго таалим тарбие берген ата-энелери, мурунку ушул аксакалдарыбыз, ушул Баласаруу айылынын каймактарына Алла Таала разы болсун. Мына ушундай кылган ишиңиздерди Алла Таала өзү даргайында кабыл кылсын. Мына татынакай скамейкаларды жасап коюптур. Кайсы айылга барса дагы имамдарга, молдекелерге айтып атабыз, молдекелер, аксакалдарды, инвалидтердин баардын чөгөлөтүп отурузуп коюп, 5-6 молдо килемге отурганга менин бетим чыдабай атат. Эч болбосо ар бир айылда 5-10 скамейка жасатып койгула.
Aksakалдар скамейкага отурsun. Эми жаштар эми тик туруп турушат. Ал эми биз молдолор килемге отуруп алып, кары картаңдарды, инвалидтерди бардыгын сыз жерге чөгөлөтүп отургузуп койгонубуз бул уят нерсе. Ошондуктан бардык айылдарга, имамдарга тапшырма берип атабыз. Айылда мыктылар көп, айылда колунда барлар бар. Ошолор аркылуу мүрдөлөргө скамейкаларды жасатып коюңуздар. Аксакалдар ушул жаназага келгенде эч болбосо ушул көп жашаган аксакалдарыбыз, инвалидтерибиз ошол столго отуруп турушсун деп. Мына Баласаруу айылы угат экен, Кудайга шүгүр мына бир талай скамейкаларды жасап коюптур. Эми эң негизи айтып атканыбыз муктарам жамаат. Азыр жумада дагы ушул маселеде сөз болду. Айтпасак болбойт. Муна айтып коюшубуз керек. Мына алдыбызда жаңы жыл келатат таксырлар. Биздин Кыргызстан үчүн эң бир ысырапкорчулукка бата турган, ысырапкорчулук кыла турган, төгүп чача турган күнүбүз бул. Бүгүнкү күндө жашыра турган эч нерсе жок. Бул жаңы жыл болуп калды таксырлар. Бул мамлекеттик деңгээлде өтүп аткан майрамга биздин тиешебиз жок. Мекеме уюмдарда, мектептерде, институттарда өткөнгө тиешебиз жок. Жалпы эл өзүбүз бир аз болсо дагы ысырапкерчиликке барбастан, бир аз болсо экономияга өтүшкө аракет кылышыбыз керек. Мына жаңы жыл деп 2-3 жылдан бери суранып келатабыз. Брадарлар, айрыкча мамлекетибиз бүгүн 5 миллиард карызга батып отурган күндө, Кытайлардын өзүнө 3 миллиард карыз болуп отурсак, анын үстүнө дагы Кытайлардын жаргычын алып, айыл-айылдарда болбогон бир 2-3 мүнөттүн ичинде миллиондогон акчаларды жаргычка кетирип жибербейли? Миллиондогон акчаларды ысырап кылып жибербейли? Мына 2-3 жылдан бери элибизге рахмат, угуп, кээ бир айылдарда бир жаргыч жарбаган айылдар чыгып атат бүгүнкү күндө. Мына Баласаруу айылынын калкына, ошондой эле ушул жерге келген меймандардын бардыгына айтып коелу. Урматтуу калайык калк, кыргыздар жоош калк экен, тапканын баарын бере берет экен деп Кытайлар бизге жаргычына чейин, мурдуңда артса жукпай турган платочкасына чейин жиберип отурса, биз ошолорду кабыл алып туруп, аларды байытып, өзүбүз күндөн күнгө кедей болуп баратканыбыз бул туура эмес таксырлар. Ошондуктан кимде ким Кудайдан корко турган болсо, Алладан корко турган болсо, ошол Кытайдын жаргычтарын жарбаганга аракет кылайлы муктарам жамаат. Сиздерден мен көптөн көп суранып кетемин. Бирде бир үйдө ошол Кытайдын жаргычын алып жаңы жыл өткүзбөй эле коюңуздар. Жаңы жылды кандай өткүзүш керек экенин бүгүн мен мечитте айтып бердим. Укпагандар үчүн ушуну дагы бир кайталап коеюн. Жаңы жылды мына ушул 31 күнү бардыгыбыз жай намазды салып алып туруп, Алла Таалага пешенебизди саждага коюп, я Аллахым, 21 жылыбызды куттуу баяндуу кылып, берекелүү кылып бергениң үчүн өзүңө шүгүр кылдым. Я Аллахым, ушул 21 жылыбыз 20 жылдагындай пандемияга басылып калган жыл болгон жок. Канчалаган бирадарларыбыз 20 жылы биринин артынан бири о дүйнө кетип калды эле. Быйыл 21 жылыбыз берекелүү болду, түшүмдүү болду. Бала чакамды аман эсен кылдың, мени башымды аман эсен кылдың. Ошон үчүн мен сага саждага коюп, сага ыраазычылык билдирип, Алла Таала сага шүкүр намаз кылып атам деп, шүкүр намаз кылышыбыз керек. Андан кийин, я Аллахым, эми 22 жылыбызды берекелүү кылгын, 22 жылыбызды молчулук кылгын, токчулук кылгын, мамлекетибизге тынчтык бергин, элибизге ынтымак бергин, эл журтубузга өзүң хидаят бергин деп, 22 жылыбыз үчүн бала чакам менен аман эсен жашашымды насип эткин деп, пешенебизди саждага коюп туруп, Алла Тааладан сурап, хажат намаз окушубуз керек. Бул мусулмандын сыйфаты болот таксырлар. Урматтуу жамаатыл муслимин, баарыңыздарга Алла Таала өзү хидаят берсин, тапканыңыздарга береке берсин, үй бүлөңүздөргө жакшылыгын ата кылсын, ар бирибиз акылыбызга карата ата бабаларыбыз кылып келген иштерди кылайлы таксырлар. Ата бабаларыбыз кылбаган иштерге жолобойлу. Бүгүнкү күндө башка диндегилердин, башка
gayri dinlerden bardığın ürp adatlarını alıp kelip altıp bu bizdin işimiz eken, bizdin ata babalarımız kılgan degen derseden oğlak bolaylık tasırlar. Amin. Allah Taala en birinci zamanımızga tinçlik versin, el jurtubuzga tinçlik versin. Jalpı Balasarı ayılının yaşoğuçularına, uşul yerge kelgen meymanlarımızga Allah Taala uzun ömür, iman, insaf, tafih, hidayat, ömür yaşlarına, bala çakalarına, üy bilenlerge Allah Taala berekesini nasip etsin. Allah Taala zamanımızda arkanday beladan saklasın. Mamleketimizde Allah Taala özü saklasın. Allah Taala mamleketimizde kör olmagan adamlardan közünen, Allah Taala uşul mamleketimizden koltuğunda koңur taşı var adamlardan jaman közlerinden, jaman sözlerinden özü saktagan bolsun. El jurtubuzga ıntımak versin, ıraşkerlik versin. Allah Taala jalpı elibizge bakıvat yaşoonu özü nasip etken bolsun. Ar kanday gayri dinlerden joluna düşüp alıp ısrapkerçilikке barıştan Allah Taala özü saktagan bolsun. Жаңы жыл деп алып эле ар кандай акчаларыбызды болбогон нерселерге, ысырап, арам нерселерге чачыштан Allah Taala özü сактаган болсун. Ошол тапкан акчаларыбызга детсад салайлы, мечит салайлы, мектеп салайлы, жол салайлы, мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн кызмат кылайлы бирадарлар. Allah Taala бардыгыбызга жакшылыгын ата кылып, жамандыктан өзү сактаган болсун. Бирахматка я архамар рахим.